байланыш жок да, депутаттар эч ким менен байланышпайт. Ал өздөрү менен өздөрү да. Элди ойлосо башкача болмок да. Байланыштар жок деп ойлойм. Сөзүн чынына келгенде. Ар ким өзүнүн арабасын согуат. Мисалы, жардылар өзүнчө, байлар өзүнчө, чоңдор өзүнчө, а бири-бири менен катышып, мындай эме болуп байланыш бар. Мен могуга гарантия берем деген эч ким жок азыр. Вот ошондой. Чын эл менен аралашыш керек. Ошо элек эле. Эл кандай жашап атат, ошо менен аралашсам, ошондо гана бийликтин тагдыры чечилет. А эл менен аралашмайынча эч кимдин бийлиги тагдыры да чечилбейт. Ошону айта алам, башка эчтеке айта албайм. Эч деле байланыш жок. Бийлик өзү менен күрөшүп атат коррупционерлер менен. Коррупционерлерден түшкөн акчаны карап пенсияга да кошкон жок. Соц жанагы мал обеспечение семьяларга да кошкон жок. Өзү менен өзү эле болуп атат. Калай жардам берген? Өзүңөр деле карап турасыңар. Эмне бүт кымбат, пенсия кошулган жок. Май 850-ге чыкты. Un da көтөрүлүп атат, көмүр да көтөрүлүп атат. Аны эч ойлогон жок элде. Элде өзүнүн тырмышы эме болуп атат. Билбейм, бийлигинде эле жардамын көргөн жокмун мен кудайчылыгы. Бу жаңы келген бийликти деле мурункусу вообще эле. Аны жаңы келгенде эле көргөн жокмун. Кимдерге берип атат билбейм, бизге окшогондорго бербей, ошо как раз ошо депутаттардын үй бүлөсүнө барып атканын көрүп атабыз телевизордон. Ошол балам. Аракет кылып атат, бирок мындай по факту жардамын көрө элекмин. Мына былтыр коронавирус болду, аябай катуу элибиз ооруду. Эл өзү эле элди бакты да. А биздин депутаттар каникулга чыгып кетти го. Эмнени жыргатып койду билбейм, мен политикадан алыспын. Бирок азыр деле мындай жардам бергенин көрө алган жокмун. Ошо ковид элден айланса болот да азыр. Элден айланса болот. Эл өзүн өзү багып атат, эл өзүн өзү жардам берип атат. Жаш балдарыбыз бар экен, кичине колунда тыйыны бар бизнесмендер, ишкерлерибиз. Ошолор багып атпайбы? Ошол Кудайга шүгүр, Кудай атобу. Кичине анча-мынча элдин пээликчине оңолсо, баары саманыбыз жакшы болот. Ошентип ойлойм. Азыр жакшы эле бийлик баары жакшы кылып атат. Бирок элдин өзүнөн да кетет да көпчүлүк. Биринтик болсок баарын жеңебиз, чачыраңды болсок балекетти ара жолдо калабыз да. Ошо бала менин оюм ошол эле. Бийлик элге кандай жардам берип атат билбейм, эми эл өз күчү менен эле жашап атат го дейм азыр ушул тапта. Бар жок кымбатчылык эле болуп атат, анан пособия пенсия көтөрүлө элек, эми көтөрүлсө билинет да. Ел менен көбүнчө ел аралап, элдин талабын угуп, элдин акыбалын байкаш керек, кандай болуп атканын. Бийликтегилер мисалы жөнөкөй адамдарды карабайт эле да. Элди аралаш керек, а? Элди аралаш керек, айылдарды аралаш керек. Ел менен байланыш үчүн бизде жакшы ишеним баягы эме бар. Ишеним телефондору бар. Ушуларга кайрылса болот. Бирок эл менен байланыш үчүн элдин көйгөйүн билген карапайым адам болуш керек. Министрликте элдин арасынан чыккан, эл менен беттешип, эл менен сүйлөшүп турган, элдин көйгөйүн көзүн билип, жумуштун көзүн таба турган гана киши адис биздин ушул өнүккөн коррупциялык системадан бизди алып чыгат деп ойлойм. Журналисттер келип туруп так маалыматты жеткизиш керек, артынан түш керек, журналисттерге укугундук болбош керек, кысым болбош керек. Ошондо прозрачный болот да, бүт баары жакшы болот. Ал үчүн айылдарга барыш керек, кыдырыш керек. Мындай ситуацияны түшүндүрүш керек. Баары өсүп атканын. Баары эле өзүбүздө жок дейм, кээ бирөө жок. Туурабы? Өзүбүздөн чыккандар деле мындай ардандаса болот да кичине. Адам аябай эле кымбаттап кетпеди. Элден жакын кабар алып туруш керек. Айыл жергеси, айыл өкмөттөрү элден менен тыгыз болсо, элдин үнү жетет бийликке. А эгер эл
Айылдагы бийликке эл менен тыгыз иштешпей үнүн жетпейт айылда. Азыр угуп жатат. Ошонтип ойлойм. Себеби мурдага караганда кыйла эле эл тарап болуп калды го. Азыр бийлик элдин угабы деп билбейм эми уккан да, бирок мындай мурдагыдай неме жок да. Бийлик менен элдин ортосунда байланыш начар. Эл өзүнчө эле жан сактап келатат 90-жылдан бери. 90-жылдан бери эл өзүн өзү багып атат. Бийлик эми өзүңөр көрүп турасыңар да. Бюджетте акча аз, эми жок. Анан элдин жашоосу болсо эл өзү менен өзү жан сактап атат. Могу биздин бизнесмендер элди ойлоп ошолор мындай жакшы иштейли деп келатса, аларды кайра налог салгыла деп аларды дагы умунтуп атат. Билбейм кандай болот.